Ассаламу алейкум достор. Бизге көп суроо берип жатышат. Ошол популярдуу суроолордун бири ушул күн тийбей калган маалда электр энергия алабы деген суроо да. Бул күн бүркөө болсо, мисалы жаан жабай эле турат, кар жабай эле турат. Ошол маалда жана жаан жааган маалда, кар жааган маалда электр энергия жакшы албайт. Өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн ашып кетсе бир 10-20% эле алат да. Буга деген күндүн нуру керек болот. Мисалы мына өзүңүздөр көрүп тургандай күн ачык болуп турбайбы? Күндүн нуру тийиш керек. Тийгенде өзүнүн максималдуу потенциалын иштетип бере алат да. Ошондой эсептелинет. Анан элдер сурап атышат, кышында жакшы болбой калабы депчи. Кышында наоборот жакшы болот. Анткени кышында күн алыстайт. Бул жерге наклон болот. Мисалы кыйгаштык деп коебузго 39, 40, 41 кыйгаштык менен коюлган болсо, күн алыстап кеткен болсо даана тиет да. Кышында жайкы мезгилге караганда даже көбүрөөк мисалы потенциалын иштетип, көбүрөөк электр энергия чыгарат экен да. Мен ошону өзүмдүн практикамда көргөн болчумун да. Ошол себептен кышындабы же жайындабы мунун айырмасы жок. Буга күндүн нуру керек болот. Эгерде күн жакшы тийген болсо, мисалы 5 киловатт деп айтып атпайбыз, 5 киловатт коюлду, күн жакшы тийип атат, ошол 5 киловатт потенциалды чыгарып берет. Эгерде күн бүркөө болуп, жаан жаап, кар жаап калган болсо, аз эле берет да. Мисалы 500 ватт, 1 киловаттын эле тегерегинде электр энергияны бериши мүмкүн да. Мына ушул суроого жооп ушундай.